Сенин жаныңда жашаган бир тууганың жакырланып кетип, сага кулчулукка сатылса, сен ага кулдун жумушун иштетпе. Ал сенде жалданган кызматчы келгин катары болсун, юбилей жылына чейин сеникинде иштеп турсун. Ошондон кийин гана ал сенден бөлүнүп кетсин. Өзү да балдары да өз үй бүлөсүнө кайтып келсин. Кайрадан өз ата бабаларынын ээлигин ээлесин. Анткени алар менин кулдарым, аларды мен Мисир жеринен алып чыккам. Аларды кулдарды саткандай сатпагыла. Аларга катаал бийлик кылба, Кудайыңдан корк, өз кулуң өз күңүң болсун десең, тегеректеги элдерден сатып ал. Араңарда жашаган келгиндердин балдарынан да сатып алсаңар болот. Алардын силердин жериңерде төрөлгөн балдарынан да сатып алсаңар болот. Ошондо алар силердин менчигиңер болуп калат. Аларды өзүңөрдөн кийин балдарыңарга мураска калтырсаңар болот. Аларды кул катары түбөлүккө ээлегиле. Бирок өз бир тууганыңарга, Исраил уулдарына бири-бириңерге катаал бийлик кылбагыла. Эгерде сенин жаныңда жашаган келгин же көчкүн жетиштүү жашап калса, ал эми бир тууганың анын алдында жакырланып кетип, келгинге же келгиндин уругунан бирөөнө өзүн кулчулукка сатса, анда ал сатылгандан кийин аны кайра сатып алса болот. Бир туугандарынын ичинен бирөө аны сатып алсын. Же анын тайкеси, же тайкесинин баласы, же анын жакын туугандарынан бирөө, же уруусунан бирөө аны сатып алсын. Эгерде каражат тапса, өзүн өзү бошотуп алат. Ал өзүн саткан жылдан баштап юбилей жылына чейинки жылдарды эсептеп, ошол жылдардын санына жараша күмүш төлөсүн. Ал тигинин колунда убактылуу жалданган адамдай болуп эсептелсин. Эгерде юбилей жылына чейин дагы көп жыл калса, анда өзү сатылып алынган күмүшкө ошол калган жылдын санына жараша күмүш төлөсүн. Эгерде юбилей жылына аз эле жыл калса, анда өзү сатылып алынган күмүшкө ошол калган жылдын санына жараша күмүш төлөсүн. Кулчулукка сатылган жылдарда ал тигинин колунда жалданган адамдай болсун. Ал сенин көзүңчө ага катаал бийлик кылбасын. Эгерде ал ушундай жол менен бошоно албаса, анда юбилей жылы өзү да, балдары да бошотулат. Анткени Исраил уулдары менин кулдарым. Алар мен Мисир жеринен алып чыккан менин кулдарым. Мен силердин Кудай Теңириңермин. 26 бөлүм. Жасалма кудайларды, балбалдарды, мамыларды, сүрөт чегилген таштарды жашаган жериңерге орнотпогула. Анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Менин ишембилеримди сактагыла, менин ыйык жайымды ыйык туткула. Мен Теңирмин.